Салам достор, мен атым Гүлзина, биздин каналга кош келипсиздер. Мен сиздер менен кызыктуу маек кургум келип атат бүгүн. Темасы болсо Курмандык психологиясы. Эмне үчүн кээ бир аялдар өмүр бою азап чегип, зордук зомбулук көрүп, таяк жеп жашап келишет жана жолдошу менен ажырашып, жаңы турмуш кургандан кийин деле дал ошондой зөөкүргө туш келишет. А кээ бир аялдар өздөрүнө катуу сөз эмес, жаман көз менен карап койгонго дагы уруксат беришпейт. Эки аялдын ортосундагы айырма эмнеде? Бүгүн ошол жөнүндө кеп кылайлы. Бул темада психолог Н.Коробкованын түшүндүрмөсү менен бөлүшкүм келип турат сиздер менен жана анын материалдарын которуп сиздерге сунуп жатам. Психолог Н.Коробкова Курмандык психологиясы болгон адамдар экиге бөлүнөрүн айтат. Бул жерде Курмандык психологиясы дегенде орусча психология жертвы деп айтып кетейин, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Эки түр адамдар болушат экен. Биринчи түрү өзүнүн курманы экендигин түшүнбөй, билбей, андай аңдабай, байкабай келсе, экинчиси болсо тырмакчанын ичинде өзү байкап эле курмандык психологиясында жашап атканын билип туруп, өз тандоосу менен мындай жашоодо жашап келет. Бардыгыбыздардын эле мындай тааныштарыбыз болсо керек. Мисалы, кээ бир аялдар дайыма таяк жеп, ур соккуга алынып, мындай күйөөсү чегет, аны урат жана андай күйөөдөн ажырабай эле жашап келет. Кээ бирде сабыры түгөнгөндө чуркап барып милицияга арыз таштап келет дагы, бирок чын аракеттерге келгенде, мисалы, милиция кызматкерлери келип күйөөсүн абакка отургузайын десе, алып кетейин десе, дароо арызын кайра кайтарып алат. Арызын аны кайра кайтарып алчы деп эч ким сурабаса деле, жок, менин күйөөм түрмөгө отурбасын, мен жөн эле аны коркутуп коеюн деген актоосун айтат. Же болбосо элдин көзүнчө деле, мисалы, күйөөсү уруп атса, элдер ал аялга болушуп, мындай күйөөсүн урайын деп келсе, даже өз денеси менен тосуп калып, жок, урбагыла, мен күйөөм да деп мындай коргоп калат да. Психологиялык ден соолугу чың болгон адамдар, курмандык психологиясы жок болгон адамдар мындай учурларда кыжырда келип кетиши мүмкүн да. Анткени бул аялдардын дайыма эле арызданып, мындай бечара абалда болуп, өз абалынан мактанып айткансып, кайра кайталап эле, бирок эч нерсени өзгөртпөй турганын түшүнүп жеткенде адамдардын кыжырда келип кетиши мүмкүн. Мисалы, вроде бы бул байкуш аял кыйналып жүрөт деп ойлойсуң, бирок ошол эле учурда жинин келип агрессия пайда болуп кетет да мындай адамдаргачы. Ошон үчүн демек бул аялдар, адамдар өзүнө агрессияны дайыма тартып турат. Ушул анткени курмандык психологиясынын ээси. Эми бул курмандык психологиясы каяктан пайда болуп чыгат? Кандай себептер менен пайда болот? Кайсы адамдар аны менен жашайт? Карап көрөлү. Психолог түшүндүргөндө бардыгы балалыктан башталганын айтат. Албетте баардык нерсе балалыктан башталат эмеспи? Бул жерде еще кошуп кетейин деп атам. Көбүнчө аялдарга зомбулук көрүлгөндүктөн аялдар жөнүндө сөз кылып атам, бирок аялдарга, балдарга деле тиешелүү тема бул курмандык психологиясы. Аябай кенен тема. Мисалы, менин колуман эч нерсе келбейт, мен эч нерсени өзгөртө албайм, мен бир жашоомдо, билбейм, күйөөмсүз же ата-энемсиз, же бир адамсыз, баламсыз, эч ким, мен өзүмдүн жашоом, мындай жекелигим жок, өз жашоомдо бир адамдар болбосо анын мааниси деле жок деген, анан аябай ушундай ойлору болгон адамдар бардыгы курмандык психологиясы менен жашашат. Бул аябай кенен тема. Бүгүн кичинекей бир бөлүгүн карап өтөбүз. Анда эмесе пайда болуу себептерин карасак. Пайда болуу себептери бул адамдар кичинесинен жана узун мөөнөттө кайра кайталанып турган учурда аларга зомбулук көрүлгөндөн курмандык психологиясынын ээси болуп калышат. Бир убактары өздөрүн демек коргой албай калган, өзүнө каршы келген агрессияны жооп кайтара албай, өзүн коргой албай калгандыктан келет. Мисалы, кичинекей балдар ата-энесине каршы өздөрүн коргой албайт. Эгерде ата-энеси баласын уруп, согуп, дайыма мыкаачылык менен мамиле кылса, а балдардын ата-энесине ошо өзүндөгүдөй физикалык деңгээлде жооп бере албайт. Мисалы, эгерде жооп бергенге аракет кылса дагы, андан бетер кылып, мисалы, ата-энеси уруп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул балдар, эгерде мен агрессиямды көрсөтсөм, жапа чегем, менен ата-энем баш тартып коет деген коркуу сезими пайда болуп калат дагы. Өздөрүнө агрессия көрсөтүлүп жатканда эч кандай реакция кылбай, катып калуу стратегиясын тандайт да, как будто бул паралич болуп калгандайчы. Жана өмүр бою ошо өздөрүнө каршы зомбулук көрсөтүлгөндө ушундай катып калуу же агрессияны байкабай калуу
же көрмөксөн болуп коюу алардын жашоосундагы адаты болуп калат. Же болбосо башка мисал келтирсек, мектепте балдарга каршы кээде болуп калат го, мыкаачылык же болбосо физикалык зордуктар, балдар бири-бири менен уруп, кээ бирлерин унижение кылса, жана ата-энесине арызданган кезде ата-энеси бул акыбалды көрмөксөн болуп коет. Жок, сен өзүң достошо албасаң керек, көңүл бурба, туура эмес бир нерсе кылсаң керек, же мугалимиме мисалы ура турган болсо, жок, сен демек туура эмес поведение өзүңдө болгон, өзүңө оңдоо деп көңүл бурбай, анан эгерде ушинтип арыздана берсең, анда мектептен чыгарып коет, же мен сени бала кылбайм деп айтса мисалы, демек мен мага каршы болуп аткан агрессияны мен эч качан бирөөгө көрсөтпөшүм керек экен, билдирбешим керек экен, агрессияга чыдап дайыма сабыр кылып коюшум керек экен деген ойдо болуп калат. Же болбосо дагы башка мисал, балдарды мен сени таштап кетем, жаман бала болсоң таштап кетем, же кээде мындай каприз болуп калат го балдар, эркелеп же ооруган учурда, же кээ бир абалдарда ыйлап, өзүнүн адаттагыдай эмес башкача поведение болуп калса балдарды, анда мен сени бала кылбайм, ушундай кыла берсең таштап кетем, же милиция алып кетет, же башка деп коркутса мисалы ата-энеси баласы, бул сөздөрдү чындык катары кабыл алып, чынында эле мага ата-энем ошондой кылып коюшу мүмкүн экен деген коркуу сезими туулуп, анан ошол коркуу сезиминен өзүндөгү агрессияны көрсөтө албай калат да. Агрессия дегенде бул жерде жалаң эле бирөөнү уруп салуу эмес, просто даже эмоциялары жөнүндө сөз болуп атат. Ыйлап же башка балдарга арыздансам болбойт, же мага мисалы мени бирөө урса, мен ага жооп бербешим керек, бул жөнүндө ата-энеме айтпашым керек деген сыяктуу ойлор пайда болуп калат да. Балдар ата-энеси бул жерде чынында ошондой кылай турган ниети жок болсо деле, бала бул ата-энесинин сөздөрүн чындык катары кабыл алат. Жана балдар бул жерде ата-энеси мени таштап кетет экен деген коркуу сезими аларга чоң таасирин тийгизет. Мисалы, анан өмүр бою, мисалы, жолдошу же аялы же баласы мени таштап кетпесин деп алардан көргөн зордукка чыдап келишет. Өмүр бою мындай бир адамдан көз каранды болуп, ошонун вниманиясын, сүйүүсүн издеп, кандай гана мамиле кылбасын, ошого баарына чыдап, сабыр кылуу стратегиясын тандап калышат. Демек, эң негизги себептер, Курмандык психологиясына таасир эткен себептер бул узун мөөнөт зордук көрүү жана ага каршы жооп бере албай калгандыгынан пайда болуп чыгат. Мындай балдар чоңойгондо өзү коргой албай, аялдар мисалы күйөөсүнө бекер колдонмо катары өзүн сезип калат, өзү жалгыз эч нерсе кыла албайм, колуман эч нерсе келбейт деп ойлоп калат. Жана өтүшүп кеткен учурларда мындай аялдар өзүнүн ошо курман болгон абалынан психологдордун айтымында экинчи тырмакчанын ичинде мындай пайдаларды алып калышат экен да, вторичный выгода деп коет экен орусча. Анткени жертва болуу, курман болуу жана өз акыбалына арызданып жүрүү, дайыма мындай бечара, байкуш болуп көрүнүү аркылуу мындай аялдар өзүнө башка адамдардын көңүлүн бурдура алат, же болбосо финансылык, физикалык жардам алышы мүмкүн экен. Аялдар башка жол менен көңүлдү, мисалы, ошол эле финансыны, акчаны же башка физикалык жардамды башка жол менен ала албай тургандыгын ойлоп калат. Жана өзүнүн сабырдуулугун таажы кылып кийип, мына мен сынып калган жокмун, мен сабыр кылып жатам, качандыр бир ушунун бир пайдасын көрөм деген ойдо болуп, жалаң эле ушул өзүнүн акыбалына, өзүнүн жашоосуна арызданып, ыр сыяктуу кылып айтып көнүп калышат дагы. Ошол аркылуу өздөрүнө адамдардын көңүлүн бурушат. Жөн эле андай адамдар менен бакыт, сүйүнүч, кубаныч, жетишкендиктер жөнүндө кеп кылайын десең, мындай темаларды уккусу да келбейт, өзү да көрбөйт, башка адамдар менен сүйлөшкүсү да келбей калат мындай темаларда. Жана реалдуу жардам көрсөтөйүн десең, кел бул акыбалдан чыкканыңа жардам берейин, мен мындай кылып бере алам, жардам бере алам деп айтса, жок деп дароо теманы алмаштырып качып кетишет. Анткени курман болуу бул мындай аялга пайдалуу болуп калгандай сезилип калат. Жана адамдын өзүнүн, ошо аялдын курмандык абалдан чыгуу максаты такыр жок болуп калат.
чыксам, мен мындай абалда болсом, адамдар мени аяшат, жакшыраак мамиле кылып калат. Эгерде ушул менде жашоомдо ушундай өкүнүчтүү, аянычтуу окуя болбосо, мен эч кимге деле кызыгым жок болуп, эч ким болуп калам деген ойдо, негативдүү ойдо болуп калышат жана пайда албай калам. Же болбосо мен жакшы жашасам, кээде ушундай ой болуп калат кээ бир адамдарда, жакшы жашасам мага көз тиет деген сыяктуу уже психиканын искажение болуп калат да. Психикасы өзгөрүп баштайт. Анткени башында айткандай, узун убакыттын ичинде туруктуу гомбулук көрө берип, психика өзүнүн коргоо катары жашоосунда болуп жаткан ушу жаман окуяларды көрбөгөндүктөн келип калат. Антпесе эч кимдин психикасы чыдабай калат. Сөзүмдү жыйынтыктап, ошондуктан балдарыбыздын психикасы ар кандай болуп жаралышын эске дайыма тутуп жүрөлү. Кээ бир балага катуу сүйлөсөң, бул ал үчүн мотивация болушу мүмкүн. Мисалы, сен эч нерсе кыла албайсың же десе, кээ бир балдар болсо, бул жерде психикалык травма алып калышы мүмкүн. Жана аялдар эгерде өздөрүн таанышса бул видеодон, ооба, менде курмандык психологиясы бар экен деп, эгерде кимдир өзүн таанып калса, психологдорго кайрылып, жардам сураштан уялбаңыздар. Эң маанилүү нерсе бул жерде адам өзүнө жардам бергиси келбесе, эч ким ага жардам бере албайт. Жакындарыңызды таанысаңыз же бул видеону пайдалуу деп ойлосоңуз, сураныч бөлүшүп кетиңиздер социалдык тармактарда, жана лайк, комментарий коюуну унутпаңыздар. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Көрүшкөнчө.